Кыштын ызгар сугунда Кара алтындын баасы асман чапчыды. Бишкек шаарында көмүр тартыштыгы байкалып, мындан улам баа кымбаттап кеткен. Ал эми бир жума мурда Ош облусунда көмүрдүн 1 тоннасы 12 000 сомго чейин көтөрүлгөн. Азыркы тапта тоннасы 7-8 000 сомдон сатылып жатат. Ортомчулар муну көмүрдүн тартыштыгынан деп түшүндүрүшүүдө. Катуу суукта кардарлар көбөйдү, көмүр таппай калдык. Эми элге көмүр жетпей калды, андай айтканда. Бүгүнкү күндө көмүрдүн баасы 8 сомдон болот. Элге сатылышы. Доставка ичинде ириги. Анан баягындай средний көмүр болгон болсо, ал 6 сом, 6,5 сом, 4 сом ар кыл. Көмүрдүн сапатына карап. Мындай баа карапайым калкты түйшөлтүүдө. Соңку 10 күндөн бери Кыргызстанда кескен суук болуп, өлкө боюнча мал менен жарык өчүрүлүп жатат. Бул жагдай калк арасында көмүргө болгон муктаждыкты күчөттү. Мурун 7 сом элтинен алчу элек 8 сомдон азыр 8,5 чыгып кетти. Бирок мына Кичилайдан келген көмүр жакшы таптуу көмүр экен. Жаксам мен каталога жагам да, 3 суткага жетти да. Ата башка жерден алгандар 2 суткага эле жетип атты эле. Батчылыкта 11 сом ар кыл сатылды. Эми биз алып алган үчүн анча билбейбиз, айылда алып алганбыз мурун арзан кезде. Эми шаарда 2 гектарда алгандарга действительно кыйын. Ал арада Жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов катуу суукта Ош шаарында көмүрдүн баасы 12 000 сомго чыккандыгын айтып чыкты. Ал жергиликтүү бийликти жана антимонополия кызматын иштебей жатат деп сыңгалды. Эл өкүлү өлкөнүн эч бир жеринде көмүр мынчалык кымбаттабаганын белгиледи. Ош шаарында көмүрдүн баасы 12 сомго чыкты. Мен жергиликтүү бийликке чыгып, антимонополия кайсыл жак карап отурасыз, силер кайсы жак карап отурасыңар деп сурадым. Алар өздөрүн пиар кылгандан бошобой калышты. Ош облусунун өзүнүн жергиликтүү өкүлдөрү, бийликтер. Ушундай кыштын кычыган суугунда эл менен иштешпейби? Барбайбы 12 сомдон 10 сомдон элдер көмүр сатат. Элдерибиз ала албай атат, кыйналып отурат, свет өчүрүп, отопление жок. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Ош облустук бөлүмү көмүргө болгон баа учурда жөнгө салынганын айтууда. Бул багытта тиешелүү мониторингдер жүргүзүлүп, облус аймагында кара алтынды кымбат саткан 9 ишкерге айыппул салынган. Учурда көмүрдүн баасы көзөмөлдөнүп турат. Өкмөт тарабынан 2 ноябрда 2022 токтомго алынып, жөнгө салуу киргизилген. Ошонун алкагында биз эскертүү берип атабыз. Жаңы жылга чейин мындай иштер жүргүзүлгөн, бирок могу катуу суукта ошо көмүр кендерде иштебей калып, кескин мындай жогорулуп болуп кетти да. Ага чейин туруктуу абалда эле. Абалдан чыгуу үчүн элди арзан көмүр менен камсыз кылуу максатында Ош облусунда атайын көмүр базаларда уюштурулган. Облус аймагында жалпы 80 көмүр база ачылып, анда кара алтын 3 сомдон 6 сомго чейинки баада сатылууда. Бул кайсыл жерлерде ачылды? Бул Ош облусундагы жалпы эле ушул айыл өкмөттөрүндө, ар бир айыл өкмөттөрдө ачылды. Ал жерде көмүрдүн баасы, көмүрдүн ушул көмүр баягы чыккан жерине жараша эң кымбаты ушул 5,5-6 сомго чейин барып атат. Бул 5,5-6 сом деле бул ошо алыскы. Эч кандай көмүр карьери жок. Каракулжа районундагы баа, ал эми мына шаарга жакын же болбосо карьерлерге жакын аймактарда 3 сом, 3,5 сомдон тегерегинде сатылууда. Ушул көмүр базалар жеке ушул Ош облусунун башчысынын көзөмөлүндө эч кандай көмүрдүн тартыштыгы жок. Ал эми министрлер кабинети 2022 жылы ноябрь айында номер 594-токтом кабыл алып, анын негизинде Кыргызстандагы көмүрдүн баасына 90 күндүк көзөмөл киргизген. Ага кара алтындын тоннасы Бишкек жана Чүйдө 4 000, Нарында 2300, Ош облусунда болсо 6500 сомдон кымбат сатылбашы керек. Иш жүзүндө көмүр өкмөт койгон баадан 2 эсе кымбат сатылууда. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.